Айсулуу Тыныбекова өмүр бою стипендия алат. Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова мамлекет тарабынан өмүр бою стипендия алат. Бул тууралуу Супер KG порталына Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматкери Нурпери Садырбекова билдирди. Мамлекеттик агенттик буга чейин чоңдор арасындагы олимпиадалык спорттун бардык түрү боюнча дүйнө чемпиондугунан биринчи орунду камсыздагандарга өмүр бою стипендия берүү сунушун өкмөткө жөнөткөн. Ага макулдук берилип, токтом кабыл алынды. Буга чейин өмүр бою стипендия олимпиада жана параолимпиада оюндарынан орун алгандарга гана берилчү, деди Нурпери Садырбекова. Бул стипендияны Айсулуу Тыныбекова учурдагы жетишкендиктери үчүн алып жаткан жана келечекте дагы ала турган стипендиялардын мөөнөтү бүткөндөн кийин алып баштайт. Ал өмүр бою ай сайын 20 000 сом стипендия алаары белгилүү болду. Айсулуу Тыныбекова 2019-жылы Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынган. Булак Супер KG сайты. Өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун акыркы каты жарыяланды. Өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу маркум Азимжан Аскаровдун акыркы каты жарыяланды. Анын акыркы каты кесиптеши Айда Байжумановага арналган. Ал өз катында Малайзия жана анын эли жашоосу тууралуу маалымат сурап, биздин өлкөнүн атынан элчи болуп барган Азимбек Бекназаровго байланыштуу аларга кайрылуу жолдоо ниети бар экенин билдирген. Эске сала кетсек, Азимжан Аскаров 25 июлда номер 47 колонияда бир тараптуу пневмониядан улам каза болгон. Ал Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районунда жашаган жана адам укуктары менен алектенген. 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин ал башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкеринин өлүмүнө катышкан деген шек менен кармалган. Бардык инстанциялардагы соттордун чечими боюнча ал 2010-жылдын июнь окуяларында башаламандык уюштурган деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. 2016-жылы апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин укук коргоочунун ишин кароого чакырган. Кийинчерээк бул иш Чүй облустук соту тарабынан каралып, 2017-жылдын 24 январындагы чечими менен өмүр бою абак жазасына кесилген. 2020-жылы 13 майда Кыргызстандын жогорку сотунда адвокаттардын кассациялык даттануусу боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча соттук отурум болуп өттү. Кеңешме бөлмөсүнөн кайтып келген жогорку соттун сот коллегиясы төмөнкү инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырган. Аскаровдун керээзи менен анын сөөгү Өзбекстанга коюлары айтылууда. Булак Назар Ньюс KG сайты. Чыпалак Баатыр СССРдин кулабаганы боюнча 2 ай иликтеп, фантазиямды кошуп макала жаздым. Назар Ньюс маалымат агенттиги президенттик такты көздөгөн Чыпалак Баатыр деген кайман ат менен белгилүү болгон Зарылбек Аликенов менен маектешип, анын тарыхтык азганы СССР тарабынан тарасын деген референдум болбогону тууралуу жазган макаласы боюнча баарлаштык. Зарылбек, бир караганда ыр аралаш жазган макалаңда көзү ачыктыкындай бүдөмдүк ойлор айтылат экен. Көзү ачыктык жайыңар барбы? Көзүм ачык болбосо да ички туюмум илгертен эле күчтүү. Аны мени жакшы билгендер көп айтышчу. СССР кулаган эмес. СССРдин курамындагы мамлекеттердин баары өз алдынча кеткени мыйзамсыз. Алардын кабыл алган конституциясы легитимсиз деген ойлор китеп окуганда пайда болдубу же түшүңө кирдиби? Же айт дегенде жогору жактан белги келдиби? Биринчи СССРдин кулады деп анын курамындагы мамлекеттер өз алдынча кеткени мыйзамсыз деген сезим келди. Анан кандайча болгон, кантип ишке ашканын тарыхын чукуп окуй баштадым. Мага Кожомкул деген ат койгон Саршеке атамдын айткандары да мен ойлогон ойго дал келди. Ал да СССРди тарады деп өз алдынча эле чечим чыгарып коюшкан. Чынында референдум болуш керек эле. Азыр СССРдин курамындагы мамлекеттердин конституциясы дагы, башкасы дагы легитимсиз деп көп айтчу. Тагыраагы биз дагы деле СССРдин курамындабыз. Аны акча алыш үчүн эле Горбачев таратып, өз мураскорун шайлап койгон дечү. Ушул жагын тагыраагы биз азырда СССРдин курамында экенибизди изилдесин деп мен ойлонуп отуруп макала жаздым. Бул жазганыңды тарыхчылар изилдемек турсун, тамаша катары кабыл алсачы. Мен алар күлө тургандай нерсе айткан жокмун да. Китептерди окуп изилдеп отуруп, 2 айдан бери ойлонуп, фантазиямды кошуп, анан макала жаздым. Чын эле СССР кулады деп бизди алдап эле таратып жиберди да. Ошон үчүн иликтөө зарылдыгын айтып жатам. СССРдин кулагыны боюнча эмнеге казып окуп жатасың? Мен президент болоюн деп даярданып, программа жазып, тарыхты да казып окуп, кайрадан калпыстык кеткендерин иликтеп, билейин деп аракет кылып атам да. Анан табылгаларымды макала катары жазып, аны да Facebookка жарыялап жатам. Булак Назар Ньюс KG.
Полго жатып иштеген медиктер бар экен. Керебетти бекер тараткан ыктыярчылардын маеги. Бейтаптардын саны өсүп, ооруканага батпай эл ызы чууга төшө баштаган мезгилде ыктыярчылар бийликти колдон буттан алды. Айрымдары стационар ачса, кээ бири дары-дармеген медициналык жабдуусун ташып, бир муштумга биригишти. Кыйын кырдаалда жөнө турбай жардам берген ыктыярчылардын арасында эмерек жасагандар дагы бар. Кеткен чыгымын өздөрү көтөрүп, муктаж болгон оорукана стационарларга керебет, тумбочка, штативдерин жасап бекер таратышкан. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчасы жакшы ишке демилгечи болгондордун бири Эрмек Үсөнакунов менен баарлашты. Ыктыярчылар өлкө башына кыйын кырдаал келгенде бийликтин колуна кол, бутуна бут болуп жардам берип жатат. Алардын катарында силер да бар экенсиңер. Саамалык кандайча башталды? Керебеттерди жасап бекер таратуу кимдин идеясы эле? Бул ишти бир адам жасаган жок. Бишкек шаарындагы эмерекчилердин, кесиптештеримдин биргелешип жасаган жумушу. Пандемия биздин өлкөдө да күч алып, ооруканага күндөп-түндөп баргандарды, жалдырап жардам сурагандарды көрүп жөн отура алган жокпуз. Эмерекчилердин WhatsApp тайпасы бар болчу. Алгач ал жакка акча чогулта калып, муктаж болгондорго кычкылтек концентраторлорун алып берели деп сунуш кылдык. Көпчүлүгү колдоду. Андан кийин баарыбыз чогулуп сүйлөшүп отуруп эле ошол жерден концентратор менен токтоп калбай керебет жасап ооруканаларга бекер тараталы деген идея жаралды. Эмерекчилер биримдиги деген ат койдук да ишти баштадык. Керебеттин материалдарын өзүбүздүн каражатка алып жасадык. Ал эми матрастардын көбүн элден келди. Анткени эмеректи жасап баштаганда матрас боюнча көйгөй жаралгандыктан коомчулукка кайрылганбыз. Элден айланса болот. Дээрлик 90%-ын шаардыктар алып келип беришти. Эмерекчилер биримдиги түзүлгөнүнө 15 күндөй эле болуптур да, бул аралыкта канча оорукана стационарларды керебеттүү кылдыңар? Бир топ эле иш жасалды. Ынтымак, Карагат стационарларына, номер 6 шаардык клиникага, Чүйдөгү төрөт үйүнө, Калыс Ордо, Дордой 2 жаңы конуштарындагы стационарларга 10-20 даанадан керебет, тумбочка, штативдерди бердик. Мындан сырткары аймактардагы айылдарга да таратылды. Баш аягы 30дай жерге керебеттерди акысыз жасап тапшырдык. Азыр стационарлар мечет, спортзал, кафелерде да ачылып жатат. Буларга берилген керебеттерди кийин кайра аласыңарбы? Бул тууралуу азыр ойлоно баштадык. Ооруканаларга берилгендер ошол бойдон калат. Ал эми спортзал, кафелерде ачылгандарга кийин керебеттерди жергиликтүү оорукана же балдар үйлөрүнө өткөрүп берип койгула деп айтсак болмок. Тапшырып бергенибизге кубанып эле кете бериптирбиз. Эми кийинкилерин ошондой шарт менен тараталы деп сүйлөшүп жатабыз. Керебет таратып жүрүп кызыл зоналарга кирдиңерби? Деги эле ушул ишти баштагандан бери кандай окуяларга күбө болдуңар? Таң калтырган учурлар болдубу? Кызыл зонага киргенде эле жокпуз, бирок көп эле окуяларга туш болдук. Керебеттерди таратканы номер 6 шаардык клиникага барып калдык. Көрсө ал жактагы медик кыздар полго эле жатып иштечү экен. Матрастары да жок, жука эле төшөккө жатып жүрүшүптүр. Биз керебет алып барганда аябай кубанычты. Ал жерде иштеген эжелерден үйгө барбайсыңарбы деп сурасак, кыздар 2 айдан ооруканага жатып иштеп жатышат деп жүрөктү оорутtu. Барган керебеттерге кубанган медик кыздар улам-улам рахматын айтып, эмеректерди өздөрү ташып, торт алып берип узатышты. Бул апаат чындап эле элди бириктирди. Эл ичинде жүрөгү таза адамдар көп экенин көрдүм. Дагы бир учурду айтып берейинби? Бир күнү телефонума жаш бала чалып, сиздердин жасап жаткан ишиңер тууралуу социалдык тармактан окудум. Буга чейин Кытайда билим алчумун. Азыркы кырдаалга байланыштуу Кыргызстанга каникулга келгем. Жөн отурбай сиздерге жардам берүүнү туура көрдүм деп калды. Макул болуп цехке чакырдык. Колунда бардар жерден ул экен. Бирок ушунчалык жөнөкөйлүгү, тартиптүүлүгү таң калтырды. Негизи байдын балдары башкача болот го. Абдан ыраазы болдук. Арабызда ушундай жакшы адамдардын көп экени кубандырды. Аймактарга да керебет бердик деп жатпайсызбы? Ал жактардагы ооруканалардын абалы кандай экен? Мен кыдырган ооруканалар жакшы эле иштеп жатыптыр. Биз барган учурда бейтаптар аз болчу. Оорукана боюнча дагы бир учур эсиме түшүп кетти. Өткөндө социалдык тармакта Ысык көлдөгү ооруканалардын биринде бир керебетте 3-4 бейтап жаткан сүрөттөр тараган. Биз
Ал посту жарыялаган кызды таап, ал аркылуу оорукана жетекчилиги менен сүйлөштүк. Керебет жеткирип берүү сунушун угуп, жетекчилик абдан кубанып, автоунаа жиберерин айткан. Бирок 3 саатка жетпей кайра чалып, ооруканада керебеттер жетиштүү, эч нерсе кереги жок деп айтып, трубканы коюп койду. Бул тууралуу билдирүү жазган кызга кайра чалып окуянын чоо жайын сураштырсак, көрсө өйдө жактан кысым болуптур. Ал тургай ал кыздан билдирүүнү өчүрүп коюуну суранышыптыр. Албетте мындай иштер өкүндүрөт. Кайрымдуулук жасап жүрсөк, кайра бизге белек бергендер да болду. Бишкек шаарынын жашоочусу 62 жаштагы Айнура деген апа бир күнү эмерекчилерге бир топ жаздык тигип таксиден салып жибериптир. Жаздыктарынын биринин бетине кагаз чаптап, ага өзүнүн аты жөнүн, телефон номерин, ыраазычылык сөзүн жазыптыр. Мындай белектер биздин андан кийинки кадамдарга ого бетер шык берди. Сиз айткандай оору элдин башын бириктирди окшойт. Эми алдыда кандай пландарыңар бар? Мындай иштер дагы улана береби? Биздин кайрымдуулук иш тууралуу аймактарга эми жете баштаптыр. 5 даана болсо деле алып келип бере аласыңарбы деп сурагандар көп. Мындан улам ишти дагы да уланталы деп жатабыз. Бирок буга чейин түптөп койгон фондубуз болбогон соң материалдарын алып бере аласыңарбы деп демөөрчү ага-инилерге кайрылып кетмекчибиз. Алар материал менен камсыз кылса, биз керебеттерди жасап муктаждарга таратып бермек элек. Учурдан пайдаланып, маекти окуп жаткан ага-инилерге кайрылып кетем. Эгер демөөрчү болом десең көмөк көрсөтүңүздөр. Баса, негизи биздин иш кычкылтек концентраторлорун алуудан башталган деп жогоруда айтып кетпедимби? Буйруса ага акчабыз чогулуп, буйртма менен 2 кычкылтек концентратору да келди. Азыр кайсы ооруканага берсек деп ойлонуп, такташып жатабыз. Бир чечимге келгенден кийин аны да тапшырабыз. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайтынан алынды.